Бүгін 5-ші сабақты баштайбыз. Биринчи атом ядросы эмнеден турарын эстеп кетели. Атом ядросы атом протондон жана электрондон турат. Жана нейтрон деген бөлүкчө бар. Ядро ядро протон жана нейтрондон турат. Сыртында болсо электрондор илеп жүрөт. Биз А деп же болбосо АР деп салыштырма атомдук массасын белгилейбиз. Ал эми Z деген бул протондун саны же болбосо заряддын саны деп койсок болот. АН деген нейтрондун саны. Могул А деген нуклон А. Салыштырмалуу атомдук массасы. Катар санына нейтрон санын кошсок, нуклон пайда болот. Нейтронду кантип табабыз? Нейтрон салыштырмалуу атомдук массасынан катар санын кемитсек, нейтрон саны келип чыгат. Изотоптор менен таанышабыз. Изотоптор булар химиялык касиеттери бирдей, бирок массалары жана радиоактивдүүлүгү ар башка болгон атомдор изотоптор деп аталат. Мындайча айтканда, протондордун саны бирдей, бирок нейтрондордун саны менен айырмаланган ядролор бир элементтин ядросунун ар кандай изотоптору боло алат. Мисалы, суутектин изотоптору болот. Протий, дейтерий, тритий деген суутектин изотоптору бар. Алар эмнеси менен айырмаланышат? Бул жерден карасак, 1-1, 2-1, 3-1 дейт. Катар санын эстесек, суутектин катар саны 1-ге барабар. Карап турсаңыздар, баары 1-ге барабар. Үстүн карасаңыздар, 1, 2, 3 деп турат. 1, 2, 3 деген бул салыштырма атомдук массасы. Биринчиде салыштырма атомдук массасы 1 экен, экинчиде 2, үчүнчүдө 3 экен. Демек, булардын нейтрондордун саны ар башка болот. Нейтрондордун санын баягыда айткандай, салыштырмалуу атомдук массасынан катар санын кемитип коебуз. 1ден 1ди кемитсек 0, демек нейтрон жок. 2ден 1ди кемитебиз, 1. 1 нейтрон бар. 3ден 1ди кемитебиз, 2 нейтрон бар. Кийинкиси көмүртектин изотоптору. Көмүртектин 12, 13, 14 деген изотоптору бар. Катар номери 6, 6, 6. Баарында эле катар номери бирдей болот. Бир гана салыштырмалуу атомдук массасы же болбосо АЭ белгилениши. Айыр. Ошол ар кандай болот. Могул жерде унутуп кетиптирмин. Могул протий менен дейтерий стабилдүү суутек болуп эсептелет. Ал эми тритий болсо радиоактивдүү. Ошондуктан көп медицинада өзүнүн ордун тапкан да. Ал эми көмүртекте болсо могул 14 ушул радиоактивдүү болуп саналат. А бул экөө стабилдүү. Нейтрону болсо биринчиде 12ден 6 кемитебиз, 6. Нуклондордун саны 12, салыштырмалуу атомдук массасы нуклон. Нуклон 13 дейт. Бул жерде мынакей 13, нуклон 14, 14. 13ден 6 кемитебиз, 7. 14ден 6 кемитебиз, 8 нейтрону бар. Кийинкиси литийдин изотоптору. Литийдин 6, 7, 8 деген изотоптору бар. Нейтрондордун санын кадимкидей эле 6дан 3 кемитебиз, 7ден 3 кемитебиз, 8ден 3 кемитип туруп таап коебуз. Кийинкиси кычкылтектин изотоптору. Кычкылтектин изотоптору 16, 17, 18 деген изотоптору бар. 16 менен 17, 16 деген бир 99% түшсө, 17 дегени 1% массасы абада. Ал эми 18 деген бул радиоактивдүү адамдын организминдеги ошол кычкылтектин диффузиясын кантип байланып жүргөнүн, кайсыл тканга канча кычкылтек керектигин эсептеп чыгуучу изотоп болуп эсептелет. Нейтрондордун болсо баягыдай эле салыштырмалуу атомдук массасынан катар номерин кемитип таап коебуз. Урандын изотоптору. Урандын 4 изотопу бар экен. 234, 235, 238, 239.
Так, изотоптор баарыбыз билгендей химиялык элементтер 118 Менделеевдин методдук системасында. Бирок андан дагы ачылып калган дагы элементтер бар, бирок алар кошуло элек. Жалпы изотоптор 2000 түзөт экен. Могу бир элементтин эле канча деген изотоптор бар да, ошол изотоптордун баарын кошкондо 2000ге жетип калат экен. Туруктуу изотоптор жанагы айттым го стабильный депчи. Ошолор бирөө экөөсү стабильный болушат. Алар болсо 300 экен. Ошолордун ичинен табигый 83, жаратылышта кездешкен ал эми жасалмасы 1600. Азыр техника өнүккөн заманда изотопторду дагы көп окумуштуулар жасап чыгара башташкан. Ошондуктан жасалма табигыйга караганда көбүрөөк. Энди аллотроп деген түшүнүк менен таанышабыз. Аллотроп деген бул эки же андан ашык жөнөкөй зат түрүндө кездешүүчү химиялык элемент. Мисалы, озон менен кычкылтекти алайлы. Аллотроптон тигил изотоптун айырмасы, изотоп деген нейтрондордун саны менен айырмаланат. Аллотроп болсо бир эле элементтин ар кандай кошулмаларында, жок, жөнөкөй эле заттын бир нече кошулмалары. Мисалы, озон кычкылтек. Озон кычкылтек деген бул кадимки эле биз дем алган кычкылтек. Озон болсо абанын эң жогорку каттарында жайгашат, баарыбыз билгендей. Угуп жүргөндөй эле Антарктидада озон катмары аябай эле бузулган, анткени ошол жактан космоско чыгышат. Анткени Антарктидада адам жашабайт да. Вот. Бир эле элемент, бирок эмеси эки башка зат да. Ушуну аллотропия дейт. Андан тышкары алмаз, графит, фуллерин, графин, карбин дегендер бар. Эми бизге керектүү болгону алмаз менен графитти билиш керек. Ортого алмаз, графит бул С деп белгиленет, озон болсо О деп белгиленет. О2, О3 деп. Алмаз болсо графит экөө С деп эле белгиленет. Алмаздан графитти алса болот. Ушундай түрлөрү бар да. Анан орто пара сутек деген бар. Түрлөрү да сутектин ак, кызыл, кара фосфор бар. Эмеден сенчикасын материалынан өткөнбүз. Ромбикалык, моноклиндик, классикалык күкүрт бар. Ушуну аллотропия дейт. Кийинкиси дагы бир тема, бүгүн иондор менен таанышабыз. Иондор бул оң же терс заряддалган бөлүкчөлөр. Мисалы, энди молекула, атом жана иондун айырмасы эмнеде? Бул атом. Кадимки атом. Менделеевдин методдук системасында жайгашкан баардык элементтер булар атомдор. Эгерде ошол эки атом кошулса, анда ал молекула болот. Ал эми ал плюс же минус заряддалган болсо, бул ион. Эми иондор кантип пайда болот? Бул жерде натрий көрсөтүлгөн жана фтор көрсөтүлгөн. Натрий 11ге барабар катар саны. Катар санын жаздык, энергетикалык деңгээлдерди чийдик, электрондорду бөлүштүрүп жаздык. Сырткы деңгээлинде мына көрүп атабыз, бир электрон бар экен. Ал эми фтордукун карайлы. Фтордуку 9га барабар экен. Энергетикалык деңгээлди чийдик, электрондорду бөлүшүп жаздык. Сырткы деңгээлинде 7 экен. Ошондой эле неонду карап көрөлү. Неондуку 10го барабар катар номери. Бул 2 энергетикалык деңгээл чийилди жана электрондорду бөлүштүрүп жаздык. Андан кийин карасаңыздар, сырткы деңгээлинде 8 деп турат. 8 бул бүткөн деген түшүндүрөт. Башка бир атомду ал башка бир электронду ал кошуп ала албайт, анткени сыртында уже бүтүп калганда место жок да, же бере албайт. Ага эч кандай пайда жок да, бергенден алганынан пайда жок. Бул инертный газ. Бүтүп калган уровеньде жайгашат. Энди бияка кайрылалы. Натрийде болсо сырткы деңгээлинде 1 электрон бар экен. Демек 1 электрон болгон үчүн ага берген ылайыктуубу же кошуп алган ылайыктуубу? Ал бергенде
бир электрон берет. Сырткы деңгээлинде бирөө эле да. Бирөөнү берип койсок, биякта 8 эле калат. А 8 уже бүтүп калган да. Бүтүп калган. Инертный газга айланат да. А эгерде кошуп ала турган болсо, анда 7 кошуп алыш керек. Анткени сыртында 8 болуш керек да, ушундаймачы. А 8 болуш үчүн бизге жетүү керек. Демек 7-ни кошуп алган оңойбу же бирди берип койгон оңойбу? Албетте бирди берип койгон оңой. Бирди берип коет дагы, инертный газ болуп калат. Бул берип койгондо бир электрон берип койсо, ал плюс заряддалган бөлүкчөгө айланат. Берип койсо плюс заряддалган ион жана ал катион деп аталат. А фторду карайлы. Фтордун сырткы деңгээлинде 7 электрон бар экен. Ал ага болсо берип койгон оңойбу же алган оңойбу? Албетте ага кошуп алган оңой. Анткени ага бирөө эле жетишпейт. А берип коюш керек болсо, берип койгонго бунун ал деле жетпейт негизичи. Мына кошуп алды бирөөнү. Сырткы деңгээлинде 8 болуш керек да. Кошуп алды дагы. Кошуп алганда биякта 2, анан 8 болуп калды. Ал кошуп алганда бир электрон кошобуз да, электрон деген терс заряддалган бөлүкчө. Кошуп алганда мынакей минус болуп калат. Бул анион деп аталат. Айырмасы. Ар бир атом бул инертный газ болгонго тырышат да. Ошондуктан ушундай процесстер жүрүп турат. Могу жерде мен айтып өткөн нерсе жазылган. Эгерде электронду берип койсо, анда плюс ион болот, же болбосо катион. Кошуп алса, минус ион болот, же болбосо анион. Бул жерде ошол кошуп алуу же болбосо берүүсү кандай балда жайгашат, ошонусу берилген. Натрийди, магнийди жана алюминийди алдык, натрий билгендей эле биринчи группанын элементи, сырткы деңгээлинде бир электрон бар. Магнийде 2, алюминийде 3. Бул бирөө берет. Бул экөө берет, бул үчөө берет. Демек, бирөө берип койгон оңой да, чем 2ге 3кө караганда. Ошондуктан натрий биринчи орунда турат, андан кийин магний, андан кийин алюминий. Ал эми экинчиси бул аниондор. Азот, кычкылтек жана фтор. Фтор 7 группанын элементи, ага бирөөнү кошуп алыш керек. Кычкылтек болсо 6 группанын элементи, экөөнү кошуп алыш керек. Азот болсо 5 группанын элементи, ага болсо 3тү кошуп алыш керек. Бирди кошуп алган оңоюраак. Ошондуктан фтор биринчи орунда турат, андан кийин кычкылтек. Мисалдар. Мисалы, калийди алдык, Калий плюс заряддалган бөлүкчө, сырткы деңгээлинде бир электрон жайгашкан. Ошондуктан плюс деп эле жазылат. Андан кийин протонун карайбыз. Протонун бул катар санына барабар, катар саны 20га барабар. Мына жаздык. Протон менен катар саны бирдей болот, 20 болот. Андан кийин бул ион болуп атпайбы? Ион болуп атканда деген ал электрон берип коет да, мына мотивдан карадыкпы? Электрон бул плюс да, плюс болгондо электрон берип коет. Берип койгондо 19 болуп калат. Мисалы, менде 20 алма болсо, анын бирөөнү берип койсом, менде 19 алма калат да. Ошол сыяктуу. Ал эми экинчисин караңыздар. Азоттун 3-чү минус даражасы экен. Минус 3 иону. Протону 14ке барабар катар саны. Ал болсо кошуп алат. Иондорду кошуп алды. Кошуп алганда 17 болду. Эгерде менде 14 алма болсо, анан мен башка бирөөдөн дагы 3 алма сатып алсам, менде 17 алма болуп калат. Азоттун бул азот атому. Атом болгондо протонун карадык. Протон 14ке барабар. Электрон канчага барабар? Электрон дагы 14ке барабар. Анткени бул атом. Буну болсо өзүңүздөр практика кылып чыгарсаңыздар болот.
Менделеевтин мезгил системасында 24 катар номерге барабар болгон. Бул хром. Элемент аталышын таптык. Энди протон санын айтабыз жана нейтрон санын айтабыз. Протон катар номерине барабар болот. Демек 24. Ал эми нейтрон болсо 52ден 24 кемитип коебуз. Демек салыштырмалуу атомдук массасынан катар номерин кемитебиз. Кемитсек 28ге барабар болот. Муну бүттүк. Экинчиси электрондордун саны белгисиз элемент 16 нейтрон. Белгисиз элемент 16 нейтрон жана 15 электронду камтыйт дейт. Ошол кайсыл элемент деп атат? Биз билгендей эле, биз эгерде салыштырмалуу атомдук массасы табабыз десек, катар санына нуклондордун санын катар санына нейтрондордун санын кошуп коебуз. Кошуп койгондо 16га 15ти кошсок 31 чыгат. Демек 31 деген бул фосфор. Кийинкиси азот 14, кремний 28, барий 137 элементтеринин протонун жана нейтрондорун тапкыла дейт. Азот бизде канчага барабар? Азот 14кө салыштырмалуу атомдук массасы бул жерде бизде салыштырмалуу атомдук массасы берилип турат. Демек биз протон табышыбыз керек жана нейтрон табышыбыз керек. Азотту карайбыз. Азотту Менделеевдин мезгил системасында карасак, ал 7ге барабар экен. 14төн кемитип коебуз. 7ни кемитсек 7 чыгат. Кремнийди карайбыз. Кремний болсо 28ге барабар экен. Ал эми катар номери болсо 14кө барабар экен. Демек 28ден 14кө кемитебиз, 14 чыгат. Барийди карайбыз. Барийди карасак, салыштырмалуу атомдук массасы 137ге, ал эми катар номери болсо 56га барабар экен. Демек бизде жолу 81 чыгат. Эгер элементтин салыштырмалуу атомдук массасы 132ге барабар болсо, нейтрондордун саны 16 болсо, протону канча болот дейт. Менделеевдин мезгил системасынан 132ге барабар болгон элементти табабыз. Бул жерден биз Менделеевдин мезгил системасынан карабай деле тапсак болот негизичи. 132ден 16ны алып салабыз. Ошондо протондордун саны чыгат. 132ден 16ны алып салсак 116 чыгат. Демек 116 болот экен. Протондордун санын карайбыз. Кийинкиси төмөндөгү элементтердин салыштырмалуу атомдук массасын тапкыла дейт. 8 протону жана 8 нейтрону бар экен. Демек 8ге 8ди кошуп коебуз. 16 болот. Андан кийин 19 протон жана 20 нейтрон 49 болот. 15ге 16ны кошсок 31. Катар номери 10 жана салыштырмалуу атомдук массасы 20 болгон элементтин нейтронун жана протонун тапкыла дейт. Катар номери 10 экен. Салыштырмалуу атомдук массасы 20 экен. Ошонун нейтронун таап коет экенбиз. Демек системадан 10ду кемитебиз, 10 чыгат. Бүгүнкү сабак ушуну менен аягына келип жетти. Баарына кош.